Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme yessir ve la tuassir ve temin bil hayr. Allahümme la ilme lena illa ma allamtana. Bismillah. Bismillah. Vada'l lafzi lil ma'na. Oşan anlatqanımızda жалпысынан içine төрткө бардык. Хос, ам, муштарак, муаввал кылып. Кече хос алып бүттүк. Бүгүн эми амга киришебиз. Башынан айтканда хос мен ам экөө тең не дедик? Бир белгилүү, бир маани үчүн коюлган дедик. Ал эми хос неге далатылат? Бир эле нерсе, бир эле фарт болот ичинде. Алал инфират. Ал эми ам кандай болот дедик? Ала сабили шумул. Бир нече афродторго не кылат? Далат кылат. Же бир нече афродторду бир учурда не камтып алат. Вала аму навани дейт дагы. Ам эке бөлүнөт деп туруп бүгүн баштайбыз. Биринчи тасканы алалы. Amda iki bölürüz. Hussa anhul ba'd deb. Hani ikincisi lem yakhssa anhul ba'd. Misalga Akrimet tullaba dedim. Bizden eкен 10 толип бар. Şu 10 толиптен бирөөсүн чыгардым, чыгарбадым азыр ичинен. Эч бирisi чыккан жок. Азыр туллап деген мен мына 10 толипке айттым класстагы. Демек 10 толип не болуп азыр? Бакындай сыйлаш не? Милдет болду да. Бизде биринчи немен алып алалы. Бизде хостун дагы амда өкүмү не дейбиз? Кат'ий дейбиз да. Хост кечеде өкүмү кандай болот деп? Кат'ий болот дедик. Амдыкыда дал ушундай эле болот. Кат'ий болот да. Эми мына жерде акримет туллаба дегенде, азыр мен биле алган не дедим? Акримет туллаба деп айттым. Дегенде туллаптын ичинде канча штук бар болот бизде? 10 штук бар болот. 10 толип бар болот. Эми Билал келет дагы, мына начар окуйт эле, мына кечип келет эле деп туруп, бирөөсү не болуп койбойт? Чыгарып кое албайт да. Бул жакшы окуйт эле деп буга не кылбайт? Көп тамак деп антип чыгарбайт. Не кылат? 10 толиппей, жакшы болобу, жаман болобу, онун отең не беришке сыйлаш милдет болуп калды. Мына 10 толиптин ичинен не кылган жокмун? Эч кимди алып чыккан жокмун. Ал эми хус анхул ба'дда ولا تكرم زيدا dedim. Akrim tullaba dedim ne toliplerdi sila dedim. Бирок içine kimdi? Sıralamay dedim. Zayt'te silamayla koy dedim. Degende mına toliplerin içine ne olup kaldı biro? Zayt çıkıp gitti. Hussa anhul ba'd. Nal amdın içinden kim çıkıp kaldı? Ba'd. Bir zayt çıkıp gitti. Alem bu jakta 10 tolibir 10'dan başladı. 10'dan teң hiç kim ne çıkkan yok. Бұл жерде өкімдер не болот десе, bizde am кандай кат'ий дейбиз. Качан десе, эгерде не болсо экен? Лам яхус анхул шай. Эгерде амдан эч кандай таксис болбогон болсо. Эгерде таксис болсо, бунун өкүмү не болот экен? Кат'ий болот. Эми хусу анхул бa'д боло турган болсо, бул неге түшүп калат экен? Зонниге түшүп калат. Эми кат'ий менен зоннийдин айырмасы кайсы жерде келип чыгат десе, мен азырдан Билалга не кылдым? Түзмө-түз айттым да. Билал, акримет туллаб депчи. Дегенден кийин, башка эле бирөө келди дагы, не деди? Зайтка не тамак бербей эле коет экенсиң деп айтты да. Менин буга түзмө-түз айтканым не болуп атат? Кат'ий болуп атат да. Ал эми ал бул ошо эркинке айтты, сага экен бербей эле коесуң деп туруп, бул кимден билди? Башка бирөөдөн, бул хабар ахат болуп калды. Хабар ахаттын өкүмү бизде кандай? Кат'ийби же зоннийби? Зонний да. Эми мына зонний менен мына жерден азыр Билал зайтты алып чыга алабы, чыга албайбы? Алып чыга албайт. Неге десе ал не болуп калды? Зонний да мына жерде кат'ийди не болуп кетпейт? Суруп чыгып кете албайт да. Ал эми мына жерде акримтуллаба вала тукрим зайдан деп мен биринчи эле Билалга не деп койдум? Айттым да. Билал акримтуллаба вала тукрим зайдан деп айттым. Дегенден ошол баягы башка эле бирөө келди да, Билалга не кылат? Билал амырга дагы не чай бербейт экенсиң деп айтты. Дегенде Билал не амырга да аз не берет? Чай бербей коет. Неге десе бунун өкүмү не болуп аткан? Зонный болуп аткан. Демек хабарлахат менен не кылат экенбиз? Бул жерде чыгарып кетсек боло берет. Ал эми бул жакта эме албайт экенбиз? Чыгара албайбыз.
бүгін аз ала тұрған темамыз мына жақта ләм яхус анху шайда кетеді. Бұның өкімі бізде қандай екен? Қатый болады дағы. Демек қатый болатқандан кейін хабар лахат бізде не? Зонный. Хабар лахат келіп тұрып мына жерге амға тәсір ете алады екен? Жоқ, ете албайды. Қияс бізде өкімі не? Зонный, я? Демек қиясдағы келіп тұрып мына амға мына жерге не ала албайды екен? Тәсір ете албайды. Түсінеді, Bismillah. Wa ammal aamu fanaw'ani. Aam iki türde болады. Aamun khussa anhul ba'd. Aam андан кейбіреулер не қылған? Шығарылған, шектелген. Wa aamun lam yakhus anhu shay. Жана аам андан екен ешбір шектелген емес, ешбіріне шығарып алынған емес. Fal aamu allazi lam yakhus anhu shay'u. Ешбір афроттор бақ шектелбеген, же болса бағына шығарылбаған аам фахуа биманзилатил хос. Бұл нені өкімді болады екен? Хостың өкімді болады дейді. Же хост сияқты болады. Хостың өкім қандай? Қатайлы. Демек бұл да не болады екен? Қатый болады дейді. Фи хаққи лузумил амали бихи ла махалата. Бір қайсыл жерде хост сияқты болады десе, аға амал қылуда дейді. Же аға амал қылу неке милдеттілігінде хост сияқты болады. Ла махалата деген geçеді. Ла шакка же болсын екен қат'ана. Енді біз білдік. Егерде ләм яхус анху шай бола тұрған болса, бұл некен хос сияқты болады, хотай болады. Енді ошол негізінде емнелер келіп шығады десе, ылдыда тұрады, мисалдарды береді. Вала хаза қулна. Ошол себептен ала хаза қулна деген бізде аам нені өкімді? Хостың өкімді хотай болғандығы себептен мінті айтабыз дейді. Иза қутиа яду сариқи бa'да ма халакал масруқу индаху. Егерде урунун қолы кесілген болса, бақ урдаған нәрсесі жоқ болып кеткенден кейін, ла яджибу алейхи даман. Ошо урдаған нәрсесі жоқ болып кетсе дағы, ошо урдаған нәрсені иесіне төлеп беріш не болбайды екен? Милдет болбайды, егерде қолы кесілгенден кейін. Лианнал қат'a жазау жамиу ма иктасабаху сариқ. Себебі ошо қолы кесілгендігі уруны жалпы атқарған ишінің жазасы болчу дейді. Дегенден кейін бұл ибара бірінші мияқтық айтып қалады, дасқан қарауға. Бізде уассариқ уассариқату фақтау айдияхума дейті жазаам бима касаба деп келеді. Не деп келеді екен? Жазаам бима касаба дегенде ма бізде не? Аам болады. Кеш алдық. Ма бізде не алып еді? Аам болды. Енді уру азы не іштерді атқарды? Бірінші не қылды? Сарақа. Ұрдады. Екіншісі ба ұрдаған нәрсесі не қылып таштады? Жоқ қылып таштады. Истахлака же болсам не? Ахлака айырмасы жоқ. Не қылып таштады? Ана. Ур не урдаптыр, плюс бақ ұрдаған нәрсесі не қылып таштады? Жоқ қылып таштады. Эми ушу урдағанына жана ошо урдаған нәрсесин жеп таштаганын жазасы не деді? Мына жерде мындай қаталият деді да. Жазаам дегенде некен толық жаза қолданылады. Демек мына қолы кесілді, кесілгендегі жігіттер не болады екен? Мына екеуін тең қамталып кетеді. Егерде қолы кесілді, демек біз не қылбайбыз? Бақ төлеттіріп бербейбіз. Неге десе, не дедім? Мына мәні, мына сариқоға дағы, бақы жеп қойған бұйымына дағы не жазасы не деді бір ғана? Қолын ғана кесесің деді. Деп ошынты айтады. Бірақ шафилер не қылады азыр? Бізде ғосиптің мәселесі бар да. Егерде біреу барып тұр, біреудің бұйымын тартып алды. Тартып алғандан кейін, аны жеп қойуы, же болса халак болып кетеуі не қылып береді? Сөз түрі төлеп береді да. Ошоға қияс қылады да, урлықта да не қылады дейді? Төлеп береді дейді. Қиясқа салсаң, урлықта да бақы жеп қойған нәрсең не қылып берішің керек екен? Төлеп берішің керек. Ең қара, қиясты ала тұрған болсақ, анда мынау қаталият ненің жазасы болып қалады? Сариқаның жазасы болып қалады. Ал эми баяғы доман болса ненің жазасы болып қалады? Истихлакан болып қалады. Бұға чейін қарала. Біз қиясты ап келіп бұға хамы қылғанға чейін мынау аятты не қыламыз?
амал кылган мүмкүн болуп аткан да. Неге десе аят не деди? Мына экөөнүн тең жазасы бир гана катыйят деди. Эми биз эгер кыясты алып келип кое турган болсок, катыйят менин гана жазасы, катыйят менен мынанын жазасы толук ишке ашты ашпадыбы? Ишке ашпай башы элек да. Бирок биз кыясты хамыр кылганга чейин неге иши бак аят не ишке ашып аткан? Сарико истихлак экөөнүн тең жазасы бүтүп аткан да. Кыясты алып келип койдук, не болуп калды? Катыйят сарикого эле тиеш болуп калды. Истихлактыкы не болбой калды? Жабылбай калды. Жазасын экен бүтпөй калды. Доманды алып келип койсоң, анан кийин не болуп калды? Жазасы толук болду. Ошол себептен биз не кылбайбыз азыр? Кыясты алып келип туруп, амга хамыр кылабыз, кыла албайбызбы? Жок, азыр айттык бул жерден экен. Лам яхус анхул ба'д болгону котай болот дагы. Эми не кыяс бизде зони болот аткандыгы үчүн не кыла албайбыз? Бул жака алып келип хамыр кыла албайбыз. Не шафилер сыяктуу. Ошон үчүн бизде эгерде не болуп калса, колу кесилгенге чейин баягы тамагын жеп койгон болсо, анда алдында жок боло турган болсо не кылып бербейт? Төлөп бербейт. Эгерде төлөп берейт деп турган болсок, анда эмне экен? Мынаны экөө бирик, мынанын мажмуусу биригип тургандан кийин не болуп калат? Мынанын жазасы болуп калат. Алар косуп неме кылат да. Косуп да халак болобу же истихлака. Истихлака деген өзү аталып жеп койгон. Халак деген эмне болгон? Жолдо жоготуп алган. Ошондой боло айырмасы жок, не кылып берет? Тартып алган болсо акчаны доманы төлөп берет да. Ошого салып туруп эле бул не кылат? Айырмасы жок. Истихлакпы же халакпы төлөп берет дейт. لأن قطع جزاء جميع ما اكتسبه السارق. Себеби ушул колду кесүү уру аткарган жалпы аткарган аракеттеринин же иш аракеттеринин неси болот? Жазасы болуп саналат. Fa inna kalimata ma ammatun. Себеби ма деген сөз бима касаба дегенде ма менен келди. Ошол аам болуп атат. Yatanawalu jami'a ma wujida min as-sariq. Ошол сарик урудан эмне иш аракеттер табылган болсо, ушунун баардыгын не кылат? Камтып алат. Урудан эмне иш аракет табылды? Урдо табылды. Экинчиси не? Истихлак. Бакын алган буюмун экен жок кылып жибери табылды. Wa bi taqdir ijabi domani yakunu al-jaza'u huwa al-majmu'a. Эгерде биз доманды милдет кылып бере турган болсок, анда не болуп калат экен? Жаза ушул huwa al-majmu'a. Мына экөө биригип тургандан кийин не болуп калат экен? Мынанын маанин жазасы болуп калат. Эгерде биз доманды не кылып койсок, милдет кылып кое турган болсок. Фала ютраку ал-амалу бихи бил кияс ала al-ghasb. Эми ошон үчүн ошо аятка амал кылууну таштап койбойбуз, не кылып? Косупка кыяс кылып дейт. Эгерде косупка кыяс кыла турган болсок, анда не болуп калды? Мынал котулият не болбой калды? Жазасы боло албай калды да. Ошон үчүн эгерде косупка кыяс кыла турган болсок, мына котулият не жазасы боло албай калат. Анда биз Куранга амал неме бак келген аятка не кыла албай калган болобуз? Толук амал кыла албай калган болобуз. Ошол себептен косупка кыяс кылып, мынаны не аятка амал кылууну таштап койбойбуз. Эгерде доманды милдет кыла турган болсок, мына экөө анан кийин биригип не болуп калат экен? Жазасы болуп калат. Кийинки маселе, мына жерде маани биз не деп атабыз? Аам деп атабыз да. Эми ушул ма аам экендигине далил не дейт да? Ошол мага экен, ма аам экендигине не бул жакта далил алып келет да. Вад далилу ала анна калимата ма ааматун ма закарах Мухаммад рахималлах. Ушул ма деген сөз бул аам экендигинин далилдейт Мухаммад рахималлах эскерген мисал. Иза qala al-mawla li jariyatihi. Эгерде кожоюн өзүнүн кул аялына айткан болсо, же кол астында кул аялдын бирөөсүнө айткан болсо, ин кана ма фи батника гуламан fa anti hurra. Эгерде сенин ичиңдеги ымыркай эркек боло турган болсо, анда сен экен азатсың деп айтса, fa walatat gulaman wa jariyatan la tu'tik. Эгерде бул не экен? Эгиз төрөдө бир ул, бир кыз төлөсө, анда не болбойт экен? Азаттыкка чыкпайт. Неге десе, мына ма дегенде жалпы ичиңдеги нерсе деди да. Ал жалпы ичиңдеги нерсе не болуп калды? Эркек болдубу? Жок, жарымы кыз, жарымы не болуп калды? Эркек болуп калды. Ошон себептен не болбойт экен? Чыкпайт дейт. Зат түшүндүк да? Ва мисалуху, жана ошондой эле аамга мисал
نقول في قوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن. Құрандан жеңіл болған сүрелерді, жеңіл болған аяттарды екен оқуғыла деген аяты дейді. فإنه عام في جميع ما تيسر من القرآن. Бұл некен ам болтады, ұшы Құранда қайсыл жерін екен жеңіл болғандығы дейді. ومن ضرورته عدم توقف الجواز على قراءة الفاتحة. Емі бұл ам болып отқандан кейін бұл не болады дейді? Милдет қылады. Ошол намаздың Фатиха сүресінен екен намаздың дұрыс болуштығы Фатиха сүресіне чектелбештеген. وجاء في الخبر أنه قال إم خبر وقت келді пайғамбар саллаллаху алейхи ла салата илля бифатихатил китаб. Емнеке Фатихасыз намаз жоқ дегені келді дейді дағы. Біз не қыламыз? Екеуін тең амал қыламыз дейді дағы. Кейінгі мәселе жігіттер. Не деді? Ма таяссара минал Құран деп не? Келді да. Ма таяссара дегенде мынау мәді қайсыл бар? Қарала, мысалы үшін Ихлас сүресі бар, Кавсар сүресі бар, анан екен Аср сүресі бар дейлі, анан Фатихада не бар да. Мен аз намаз оқып жатқанда мынан ішінен қайсынысын оқысам да не болар еді? Өте береді да. Неге десе мына мәді, ошол қайсынысы болса, қайсынысы саған жеңіл болып жатқан болса, ошонысын оқысаң не деді? Намазың бар деп атады. Демек Ихласты оқысам не екен? Намазың бар ғой? Бар. Кавсардың өзін оқысамшы? Бар. Асрды оқысамшы? Фатиханы оқысам? Бұнда дағы барды. Бирок хадисті алып келе тұрған болсақ, анда не болып қалтады? Ла салата илля бифатихатил китаб дегенде Фатихасыз анда не болып қалды? Намаз жоқ болған. Егерде біз ушунда мынал хабарды буга хамил кыла турган болсок, анда мына жерде мә деген ишке ашпайт, ишке ашпайт. Андан кийин уже не кылбайсың? Мына Фатиханы окумайынча не болбойт? Намазың өтпөй калат да, бул да уже не кылып койгон болом азыр мен. Уже Курандын экен өкүмү бакында, Куранды насх кылганга карап болот да. Неге десе, буга чейин Куран не деди? Ихласты өтсө, окусаң не деди намазың? Өтөт деди. Мен хабар ахат алып келип коюшу менен Ихласты окусам не болбой калды азыр? Өтпөй калды. Курандын дагы келген өкүмдү не кылдым мен азыр? Өчүрүп таштадым. Бул насх кылган сыяктуу болуп калат. Ошон үчүн биз не кылбайт экенбиз буну? Мына ам катый болуп аткандан кийин хабар ахат алып келип не? Жанына жармаштыра албайбыз. Андай кандай кылабыз десе, биз экөөнү тең не кылабыз? Амал кылабыз. Кантип десе, Куранга амал кылабыз. Ошо Курандан кайсынысы жеңил болсо окушуң экен, бул аля сабили фардия. Бул фарзы ошондой дейбиз. Фатиханы не дейбиз? Аля сабили вужуб. Неке Фатиханы окушуң важип болот дейбиз. Анан кийин неменин? Кайынтай бир аятты окушуң не экен? Фарз болот деп айтабыз. Кандай? Жана жерде фақрау ма таяссара минал Құран деген мәнин ичинде не бар? Бардык сүрөлөр бар да. Ул ам болуп атат да, ичинде не экен? Ихлас, Кавсар бардык. 114 сүрө тең бар. Ошо 114 сүрөнүн кайсынысы сага жеңил болсо, кайсынысы ыңгайлуу болсо, ошону окусаң не деди? Намазың өтөт деди. Хадис келди не атат? Фатиханы окубасаң намазың өтпөйт деди. Эгерде хадисти буга хамил кыла турган болсок, анда Куран аяттын өкүмү не болуп койтат? Насх кылып өчүрүп таштап атат да. Ошон үчүн биз не кылабыз? Хабарга өзүнчө амал кылабыз. Куранга да не Курат аятын таныйк, өзүнчө амал кылабыз. Эгерде сен экен кайсынысы өтсөң да намаздан экен, галочкам бар дейбиз. Бирок анда Фатиханы окубай койсом да намазың барбы десе, ооба бар дей беребиз. Бирок не дейбиз? Фатиханы окуш экен, бакы камал дейбиз, да. Бул экен намаздын экен сыпаты толук болушунда деп жооп беребиз. Шафилерде Фатиха сүрөсүн окубасаң намазың жок. Себеби буга не кылышат? Хамыл кылышат да. Эми жигиттер бая айтам деп уктум. Неге Шафилер мына жерде немени хабарды алып келип кое берет бул жерге? Аларда ам зонни болот. Аларда не экен ам? Зонни да. Зонни болуп аткандай мына хадис не болуп атат? Зонни. Бири-бирине не кыла бересиң? Бири-бирине алып келип чаптай бересиң да. Бизде котуй болгон үчүн мына жерде хабар ахат алып келип не албайбыз? Чаптай албайбыз. Ал эми аларда зонни болгон үчүн буну алып келет да не кылат? Чаптайт да. Демек баардыгын бириктирип амал кылып кете берет да. Не кылат? Мынаны койт кылып кете берет да. Койт кылат да, Фатиханы окуш не деп коет алар? Милдет болот деп айтат.
Жоқ, мәдулул зонни дейсіз. Мынандай біз айттық, бізде субут бізге келу жағынан бар, анан кейін декен далалат кылуу жағынан. Бізге жетіп келу жағынан Құранда не жоқ дейбіз? Шек күмөн жоқ, катый. А бирок ошо Куран далалат кылуусунда кече мисал айттык, бакы саласата куру дегенде биз не дейбиз? Ханафилер хайз дейбиз. Шафилер не дейт? Тухур дейт да. Ушул кур дегенде мәдулул ушул сөздүн некен далалат кылуусунда не болуп калды bizde? Шек күмөн пайда болуп, ошон үчүн зонниге түшүп калат да. Далалатында. Мына жерде да амдын далалаты не болот дейт алар? Зонни болот дейт. Бирок жетип келишинде некен ла махалата ал жерде не? Катый дегенде эч кандай шек күмөн жок. فاقرأوا ما تيسر من القرآن فإنه عام في جميع ما تيسر من القرآن. мына жерде فإن كلمة ما дейсең, мына жерде ма деген сөз не болот? Ам болот. Куранда кайсыл жеринен экен жеңил болгон болсо же кайсыл жеринде ыңгайлуу болгон болсо. Ва мин даруратихи мин дарурати деген бул ам болгондон кийин экен. Бакы дарурати умумиха бул ам болуп аткандан кийин дейт. Адаму таваккуфил жавази ала кираатил фатихати. Намаздын жайыз болуштугу же намаздын дурус болуштугу Фатихага чектелбештигин не кылат? Милдет кылат. Ам болуп аткандан кийин демек не кылат экен? Намаздын дурус болуштугу Фатихага чектелбештигин милдет кылат. Себеби Ихласта буну кайсы сүрөсүн окусаң да не өтө берет деп атат. Важа фил хабари алими хабар вахидте келди. Аннаху кала Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Ла салата илля би фатихати китаб. Фатихасы некен? Намаз жок деп айтты. Фаамилна бихима ала вajhi لا على وجه لا يتغير به حكم الكتاب. Эми биз некен хабарга дагы, Курандагы аятка дагы амал кылдык. Кантип десе, Курандын несин өкүмүн өзгөртпөстөн. Кантип десе, بأن نحمل الخبر على نفي الكمال. Хабарды биз некен нафи камалга. Кандай десе, لا صلاة الكاملة إلا بفاتحة الكتاب. Намаз сеники толук болбойт не? Фатиханы окумайынча деп. Lekin nafil kamal деген үшін не деп қойдық? Ла солата камилата. Намазың толық болбойт же намазың некен мына сыпаты камил болбойт Фатиха сүресін оқымайынша деп. Хатта якуна мутлақул қираати фардан би хукмил китаб. Эми мутлақул қираа намаздан кейін қираат қылышы не болады екен? Фарз болады дейбіз. Қайсы 114 сүренің қайсысын оқысаң да не дей бересіз? Қираат фарз дей беребіз. Бұл немен сабит болып тұр? Құран аяты менен дейт. وقراءة الفاتحة واجبة بحكم الخبر. Алеми Фатиха сүресін оқыш не болып тұр? Хабар менен важип болды деп айтабыз. Демек біз некен хабарды дагы амал кылдык, Құранға дагы амал кылдык. Контент не кылдык? Капалба таштап койбодук. Бул жат түшүнүктүү. Кийинки мисал, үчүнчү мисал. وقلنا айттык وكذلك في قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. Алла Тааланын ысмы эскерилбеген союшту жебе дегенде. Иннаху южибу хурмата матруки тасмияти амидан. Бул аят мусулман сойгондо атайлап тасмияны айтпай койсо, буну арам экендигин не кылат дейт? Милдет кылат дейт. وجاء في الخبر أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن المتروك تسمية عامدا. Эми Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан хабар келди. Багы эгерде бир мусулман атайлап ошо союп жаткан учурда бисмиллахны айтпай койсо не болот десе, фaqala kuluhu не кыла? Ал айтын жей бер, атайлап айтпай койсо аны эт союлган этин экен жей бергиле деген. Fa inna tasmiyat Allah Taala fi qalbi kulli imrin muslimin. Себеби Алла Тааланы эскерүү ар бир мусулмандын экен жүрөгүндө бар деген хадис бар дейт. Дейт да. Эми не албай экөө не болуп калды азыр бири-бирине. Карама каршы калды. Биринчиси Куран аятында айтат, Алла Тааланын ысмы эскерилбей туруп бир жандык союлган болсо, аны не кылбайсың деди? Жебейсиң деди. Ал эми хадисте да атат. Жесең боло берет деп атат. Экөө не болуп калды бири-бирине? Карама каршы болуп калды. Эми не кылабыз дегенде бизде кандай жигиттер? Атайлап айткан болсо не албайбыз? Жей албайбыз. Бирок унуткан абалда айткан болсочу жей беребиз, а? Majda min ma deb keldi. Majda ma bo'ldi.
Şu мәнің içinde kimler var жігіттер? Мұсылман екен, амидан таштап қойды. Таштап қойған болса же кафір бардығы барды. Демек не аласың азыр? Жей албайсың бұларды қынчы. Ал эми хабар келді да не деді? Жей берсең болады деді. Біз жігіттер бірінші мынандай қыламыз. Мәселе немесі? Анакі мұсылман екен. Нәсиянда таштап қойғаны бар бұл. Мынаның ішіне кіріп кетіп береді. Бірінші мынандай қылабыз. Мына мәнің ішінде мұсылман нәсияны айтқан мұсылман бар ғой. Ошол кірбейді, мына аяттың ішіне. Не болып екен? Бұл аяттың ішіне аслан кірген емес. Неге десе, мұсылман жігіттер ұмытқан авалда таштап қойса да, бұл үшірде жүрегінде не бар дейбіз? Бақ, Алла Тааланы ескеру хукман бұл не дейбіз? Алла Тааланы айтты, исмін айтты дейбіз да. Демек, мына аяттың ішіне не қылып тұр бұл? Кірген емес. Кіргібегендегі бұны шығарыш бізге не емес? Милдет емес да. А бирок мынау мұсылман амидан таштап қойса, мен айтпаймын деп таштап қойған болса, союп атқан учурда, демек бұған не қылған жоқ? Чындап эле айтқан жоқ да. Мына неке, мына қойды союп атқан мұсылман екен, жоқ, мен бисмилляны айтпай эле союм деді. Демек бұға не қылған жоқ? Чындап бисмилляны айтқан жоқ да. Ал эми унуткан мұсылман унутуп союп атқан учурда не екен? Жүрөгүндө бар эле дейбиз да, не дейбиз? Хукман айтты дейбиз. Демек бұл айтып атқандан не екен? Кирген емес. Мұсылман атайлап таштап қойған не болуп тур? Аяттын ичине кирген. Кейинки эми шафилер келет да жигиттер, мына хадисти алат да не кылып таштайт? Амиданды да не кылат? Мына жерден чыгарып таштай берет да. Неге десе екен, бул амды не кылсам болот бизде? Таксис кылсаң болот. Бак жанагы мен вала тукриму зайдан деп айттым го. Дегенден кийин не хабар ахат келди дагы, амырга да чай бербе дегенден кийин не кылып койду? Бинал келет дагы. Амырда чыгарып коет эле да. Мына жерде бакы мусулман амиттикидан кийин жей бер дедиби? Мынаяктан дагы не кылып таштап кеткен амитти дагы чыгарып таштайт хабар ахат менен шафилердики. Анан экинчиси жигиттер булар неге кыяс кылышат? Насиге да кыяс кылат да. Насиникин жесең болобу? Иттифакан жесең болот да. Ошо насиге салып туруп амиттикин да не кылып коет экен? Жесең болот деп коет. Неге десе, шафилерде неге уруксат берип атабыз бул нерсеге? Неге бул таксис кылып атат мынын ичине? Ам зонный болгондук үчүн. Бизде ам не болот? Коти болот, ошон үчүн биз таксис кыла албайбыз. Ичинен экен ап чыгып кое албайбыз амитти. Ошо. Эми китепти алып алалы. Демек бизде не болбойт экен? Амиттики. Жесең болбойт, бирок насиникине жей бересиң. Неге десе, наси аслан мынанын ичине не кылып атыр? Кирген эмес. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه إنه يوجب حرمة المتروك تسمية عامدا. Эгерде мусулман атайлап тасмияны таштап койгон болсо, анын сойгон, союшу не кылган? Арам болуштугун не милдет кылат. Бул аят ошону милдет кылды, арам болуштугун. وجاء في الخبر علم خارول واحد келди أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن متروك تسمية عامدا. Атайлап ошо тасмияны таштап койгон адам жөнүндө суралганда, факола айтты, кулуху аны жей бергиле, фа инна тасмият Аллах таала фи qalbi kulli imrin muslimin. Себеби Алла тааланы эскерүү ар бир мусулмандын жүрөгүндө бар деп айткан дейт. Фала юмкину тафиqu байнахума. Эми биз ушул хабарлы вакыт менен мына Куран аятты экөөнү алып айтканбыз. Бириктирип амал кыла албайбыз. Себеби бирөө жесең болот деп атат, бирөөсү не деп атат? Болбойт деп атат. Лианнаху لو ثبت حل بتركها عامدا لثبت حل بتركها ناسيا فحينئذ يرتفع حكم الكتاب. Неге экөөнү неме амал кылыш мүмкүн эмес дегенде, азыр башка бир далилдеп келет да. Мына мәнин ичинде ким бар деп атабыз азыр биз? Мусулман амит бар деп атабыз. Анан кийин мусулман наси дагы экен бар дей бергиле. Дагы ким бар экен? Мусулман наси бар экен. Мына мәнин ичинде канча адам бар экен? Канча фарты бар экен? 2 фарты бар деп атат. Мусулман амит, анан кийин мусулман наси таштап койгондук. Эми карала. Эгерде биз мусулман амитти хабарлы вакыт менен не кылып койдук? Чыгарып таштадык. Эми амитти чыгарып аткандан кийин наси не болуп кетет? Минбә бир ава чыгып кетет. Дегендеги мына жерде мәнин ичинде ким калды азыр? Эч ким калбай калды да. Эми эч ким калбай калганда мына Куран аятты не кылып таштаган болсуң сен? Насыл мутлак өмүр мындай түпкүрүгү менен өчүрүп койгон болосуң да. Ошол себептен не кылбайбыз дейт?
амитти биз чыгара албайбыз дейт. Эгерде амитти чыгарсак насидани болуп кетет дейт. Мин бабул аула чыгып кетет. Анда амдын алдында экен эч бир афрото калбай калат деп Мусаниф рахмаллах не кылат. Ушинтип алып келет да багы таалилди. Бирок чынчына келгенде кандай экен? Наси аслан эле кирген эмес. Анда эмне экен? Мына жерде мусулман амитти да наси аслан эле кирген эмес десек, анда мына мусулман амит өзү эле калып кетеби десе, жок, бизде өзү асылда мына жерде дагы кимдер бар? Биммалам мискарласа. Кафир дагы бар да. Кафир дагы не? Атайлы айт таштаган дагы не, унуткан абал таштаган кафирлар дагы не китаби бардыгы не бар. Ошон үчүн амдын алдынан экен афроттор кеңир эле. Лианнаху неге бакындай экон тафик кылыш мүмкүн эмес десе, лианнаху лау сабата хиллу битарки амидан, эгерде атайлап таштап койгонундагы союшун жей берет, жесе болот деп айта турган болсок, ласабата хиллу битарки насиян, анда экен унуткан адамдын бакы союшу халал болуштугун экен мин бабул аула дейт. Амиттики неме халал болуп аткандан кийин насиники не болот дейт? Мин бабул аула не милдет болот дейт, жештик. Же халал болот дейт. Фахина изин, анда мындай учурда яртафи хукмул китаб, анда не болуп калат экен? Мына китептин өкүмү мутлак өчүп кетет дейт. Неге десе не болуп калды азыр? Наси дагы амиттан чыгып кетти, алдында не калбады деп атат бул? Эч бир адам калбай калды. Алдынан экен фарттар калбай калды дейт. Фа ютракул хабару, ошол себептен не кылабыз дейт? Хабарды таштап коебуз деп айтат. Мусаниф рахмаллах таалил ушинтип келет. Бирок өзү чынчына келгенде жигиттер не экен бизде? Наси кирген эмес. Ал эми хабарлан экен мусулман амитти камтып алган. Бул не? Ам котой болуп атат да, биз хабар менен же кыяс менен алып кеткен шафилерге окшоп. Амга алып келип чаптай албайбыз да, аны не ичинен чыгарып кете албайбыз. وكذلك قوله تعالى, жана ошондой эле Алла Тааланын сөзү, ва уммахатукум аллати ардa'anakum. Бул аяттын башы неме? Хурмат алейкум уммахатукум ва банатукум деп келет дагы, бүт багы махрам болгон аялдарны эскерип келет да. Силер багы никелесүү арам болгон не аялдарды эскерип келет. Силер апаңары, неме кызыңар, кенесиң бүт ошентип кетет дагы. Ошолордун арасында кийин кимди эскерет? Силерди эмизген бакындай сүт энеңер да силерге не болду дейт? Махрам болду дейт. Үйлөнүүңөр не болду? Арам болду деп айтат. Дегенде жигиттер, аллати ардa'anakum яктати би умумихи хурмата никаха мурди'a. Ардa'anakum дегенде силерди эмизген деді да. Эмизген деп атканда жигиттер, бир жолу эмизсе да эмизгенби азыр? Эмизген да, мына экен эмизген дедим, бир жолу эмди, не болуп калды бул? Эмизген. Мындай эми аткан учурда эмизген деген нерсе табылды. Табылды. Мына ардa'anakum дегенде бир жолу эмеби, 10 жолу эмеби, 100 жолу эмеби, демек не боло берет экен азыр? Арам болуп кете берет дейт. Яктади би умумихи, мына ардa'anakum деген сөз бакы арам болуп аткандыгы менен дейт. Хурмата никахи мурди'ати. Бакы сүт энесине мурди'a бакы сүт энеси үйлөнүшү арам болуштугун не кылды? Милдет кылды дейт. Вaqat ja'a fil khabari, алеми хабар архатта келди. La tuharrimul massatu wala massatani. Бир жолу эмүү же эки жолу эмүү не кылбайт дейт? Бакына харам кылбайт. Wala imlajatu wala imlajatani. Имлажа деген жигиттер бала бакы баланын оозуна салып эмчекти салуусу ошо имлажа болот. Ал эми масса деген не болот экен? Бала мантип соргону. Жигиттер неме? Масса бала тараптан болот. Имлажа ким тараптан болот экен? Аял тараптан болот. Аялники ушинтип эмизгени имлажа болот. Ал эми бала эмгени не болот экен? Масса болот. Ошо бала өзү эмеби же болсо аялныкин эмизеби, бир эки жолу эмизсе, анда не болбойт экен бул? Ла тухаррим. Бул бак аялныкин үйлөнүшүн энди харам кылбайт дейт. Фалам юмкин тафиqu байнахума. Эми экөөнүн не кыла албайбыз? Бирөөсү не деп атат? Аят не экен? Бир жолу эмизсе да не болот деди? Харам болот деди. Хадисте не деп атат? Бир эки жолу боло турган болсо не болбойт? Харам болбойт деди. Экөө не болуп калды бири-бирине? Таариф болуп калды дагы. Фаютракил хабар, хабарды алып кете беребиз. Таштап кете беребиз дейт да. Ошон үчүн жигиттер бизде ханафилерде мындай бир жолу эмеби, 10 жолу эмеби айырмасы жок, не болуп кете берет? Арам болуп кете берет. Неге десе, бизде не болуп атат? Бизде мына жер арам не болот экен бизде? Катай болот дагы. Хабар ахат менен не кыла албайбыз буга? Зияда кыла албайбыз да. Же неме койт кыла албайбыз. Ал эми шафилерде мына жерде арам не болуп атат? Зонни болгондугу үчүн мына хадисти алып келет дагы 4 жолу эмгенге чейин не боло берет экен?
halal bo'ldi deydi. 5 жол емсе бұл некен көп болды дейді да, анан кейін не болады екен? Андан кейін арам болды дейді. Шафилерден екен 5 жол емсе андан кейін арам болды дейді. Бізде айырмасы жоқ екен, 1 жол емеу, 1,5 жол, жарым жол емеу, айырмасы жоқ, не болады екен? Харам болып кетеді. Түсінікті бұл жағы? Қандай? Қандай пікірлер? Жоқ, бізде масқат қандай екен? 1 жол емдік не болады екен? Кете береді. Аллах алам, бирок немесин. Бакы сохибайындабы ушул кабылдабы анысы мен неме болот. Бирок биздеги неме тура кабыл не дегенбиз? Не 1 жол эмсе да не болот дегенбиз? Боло берет деп айтканбыз, Бул жак түшүнүктүү. Бүгүн көзү ошол не болуп калды? Ам лам юхсан хушай болду. Буну өкүмү не болот экен? Катай болот. Иншалла эртең эмен алабыз. Эгерде амдан бакмай таксис болуп кеткен болсо не болот? Анда неге түшүп калат деп атабыз? Зон неге түшүп калат да, иншалла эртең алабыз. Аллах алам. Саллаллаху алейхи ва саллям Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва алхамдулиллахи раббил аламин.